Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшы. Жакшы туралы сүйлөй бересиз, а? Каяктан келдиңиз? Гөлдөн келдим, Чоң Жаргалчак айылынан. Гөлдөн, а? Жакшы. Сиз мага келгенде оор акыбалда келдиңиз. Эмне болуп ооруп калдыңыз эле? Сиз айтып койсоңуз. Мен убагында жакшы эле жүрчүмүн. Анан 3-4 жыл болуп калды. Өзүмө келе албай эле урушкум келип эле эл менен. Үйгө да көңүлүм жок. Тышка эле чыгып калгам да өзүмөн өзүмдө. Аягы көзүмө көрүнө башташкан. Көзүңүзгө көрүнүп баштады. Эркек киши анан намаз окуган аял көрүндү, ак кийинген. Анан ыйлагым келип эле ичкенде албыттан ичимен ысып, эчтеке чыкчу эмес. Ушу өзүм кол салгымда келип калган да. Аракты ичип калдыңыз беле? Ооба, аяк ошого берилип кеткен. Азыр жакшы Кудайга шүгүр. Жеңилдеп калдыңыз. Азыр дарыландыңыз, айыктыңыз. Сизди кой берип атабыз, лечениеңиз бүттү. Бирок иншалла кийин бир келип, жакшылап дагы бир окутуп коебуз, а? Иншалла андан сүйлөшүп алдык, Кудай берсе. Бирок азыр ошол айыктыңыз, жакшы болуп калдыңыз. Сиз лечениеңизди бүтүрүп, сизди ошо көйгөйгө кетирип атабыз. Аман эсен жетип аласыз. Сизге да чоң рахмат. Азыр өзүңүз жеңил сезип калдыңыз, жакшыбы? Ооба, жеңил. Жеңил. Сизге да чоң рахмат. Эки дүйнө бактылуу болуңуз. Сизди ошо Кудайым сизге жиберди мени. Аябай жакшы болуп чыктым. Былтыр да докторлоп жүргөм, эч таянак чыкпай койгон. Башым эле көп сыноо болуп да. Анан өзүм ошо келме келтирип, сиз биринчи келгенде айттыңыз, намаз окуйсузбу деп, ошоңузга аябай ыраазы болдум. Буюрса ошонуңузду аткарам. Иншалла. Ак жол жакшы жетип алыңыз. Чоң рахмат сизге да.